Жок, ошибка эмес, биздин комитеттен өткүлөдү, анда алып чыгып ашып коебуз дегенде эмне оюнчук эмес да. А силер отурасыңар комитет. Биз кара элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт эмнеге? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Асбекович. Күн тартибинде токтом турат. Бишкек шаарынын атмосферасын булганчы боюнча. Бул жерде сиз аппаратыңызга айтып койсоңуз, мында туура жиберсин да. Аграрный комитет караган экен дагы ответственный комитетти текти коюп туруп анан чыгарып атат да. Же биздин комитеттен өтсүн. Бул транспорт комитетинин дагы тиешеси бар. Архитектор курулуш боюнча. Бир комитеттен өткөндөн кийин ал комитет ответственный болсун, эгерде өткөргөн комитет. Комитет текти коюп койгон экен, ошон үчүн күн тартибинен алып коюңуз суранам. Бизден өтпөй туруп коюп атат да, биздики ответственный кылып. А комитеттен өтпөсө, аграрный комитет анда ответственный өздөрү алып чыксын да. Зачем биздин комитетти коет? Мына аппараттын ошибкасы да. Берде агрардык саясат комитети жалып турат да, ответственный. Ооба, ошо бир комитет караганда, а биздин комитетти ответственный кылып чыгарып атат. Постановление. Жок, Жок, ошибка эмес, биздин комитеттен өткүлөдү, анда алып чыгып ашып коебуз дегенде эмне оюнчук эмес да. Экологияны мен да түшүнөм, караганбыз, баарыбыз эле карап атабыз. Бул жерде бүт эле текке тиешелүү экен. Жок, мен автарым, бирок биздин комитетти мындай койбой болот, аппараттын ошибкасы деп атам. Ал үчүн комитеттен өткөрүп койсун да. Марле, мен сизди сыйлайм, давай туура коебуз. азыр чечебиз. Бешинчи микрофон. Мен де Олег Зайчевичтің айтқан ұсынышын қолдап қоятын едім. Мен де тектің мүшесі қатары ол бізден өтелік, аяқта барлығы еле текке тиешелі. Электр энергия, Газпром барлығы еле. Аны осы жақтан қарап тұрып, анан қалса тоқтом деген өзіңіз білесіңіз. Урматтуу төраға аппаратқа айтып қойсаңыз, тоқтом бір ай илініп туш керек. Нормативный правовой акт. Қарағыла, регламенті жазылып тұрады ал. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Бекирович. Урматтуу коллегалар, эми бул маселе өтө орчундуу маселе болот, смог маселеси. Буну бир ай эч кандай күткөнгө убакыт жок. Бир айдан кийин кыш деле бүтүп калат. Бунун зыяндыгы өтө ар бирибизге, сиздер да бул шаарда жашайсыздар, балдарыңыздар да бул шаарда жашайт. Эгерде тектен өтө элек болуп калса, келиңиздер, анда биз өткөзө коелу. Убакыт бар, бирок повесткадан албай карап коелу. Сиз өзүңүз дагы ошол жерде авторсуз, мен сизден суранып кетет элем, урматтуу коллегалар, бул маселени бүгүн карап коелу. Эгерде кандайдыр бир комитеттен өтө элек болсо, биз өтө коелу азыр. Андай практикада болгон, бул өтө маанилүү маселе болуп атат. Рахмат. Экинчи микрофон. Биздин комитет боюнча айтылып атат, автор депчи. Мен биринчиден автор болсом дагы мен бул боюнча билбейм, мен чакырган жок. Бирок биздин комитеттин чечими бар. Бул смог боюнча биз толук караганбыз. Тек инспекцияны бу жердеги замечаниялардын баары тең комитетке тиешелүү. Ошон үчүн регламент боюнча комитеттен тиешелүү комитеттен өтпөй туруп алып чыкканы туура эмес. Биз билебиз Бишкектин атмосферасы кандай болуп атканын. Аны коңгуроо кагып сразу эле карап чыкканбыз, тапшырма бергенбиз. Алтынчы микрофон. Рахмат, Дастан Асбекович, урматтуу депутаттар. Бул жерде элдер акцияга чыгып атат. Элдер бул түтүн боюнча кандай деген сөздөр айтылып атат. А силер отурасыңар комитет. Биз кара элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт белеңер. Карасаңар, анда бүгүн караш керек. Чечимдерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Рахмат, аз добуш менен чечебиз, урматтуу депутаттар. Бешинчи микрофон, сабырдуу болуңуздар. Бешинчи микрофон. Урматтуу төрага, регламент бар да, комитеттен бұл маселени біз бир топ жолу карагабыз. Газпромдун маселесini карагабыз. Аякта жазылып турат, каждому берге ар бир үйгө эме бериш керек. Энергия, электр энергия жетишпей атса, кантип өтөбүз чечебиз аны. Биз карап чыкабыз көп жолу. Экмет Журакбаевич. Сабырдуу болуңуздар. Сиздер экөөңүздөр мушташып кеткениңиздер чынбы?
Андай жок, андай мушташ жок. Просто элдин маселеси талаш тартыш. Талаш талкуу эмнеден чыкты? Экман Жакпаевич. Смок боюнча биз айтып атпайбыз, бул регламент бузулуп атат десек, азыр Экранович айтып атат. Ал керектүү маселе, мен айтам, бул керектүү маселе. Бирок регламентти бузулган үчүн мен ушундай эме деп, эч кандай эме болгон жок, нормально. Эми маселе чечилди? Эмне болуп чечилди? Эми палатага кайтып Палатада каралып турган болду. регламент эмесин жанагы чектин опросный путем карайтын болду. Чечими Эгер бүгүн биз карабасак, бир айдан кийин кыш бүтөт, бул маселе болбой калат. Себеби актуальный эң бир элдин чечкөн жок. бул жерде жакшы жок. Бул жерде талаш тартыш. Абанын булганышы боюнча маселени жогорку кеңеш карап токтом кабыл алганда эмне натыйжа чыгат? Эми өкмөткө буда туура биз жагынан өкмөткө айтыш керек, ишара көрүш керек. Мунун баардыгы ден соолук биздин. Биздин кара жарандардын ден соолугу баардыгы эле ушул түтүн деген азыр маска кийип жүрөт. Ага мен макулмун. Бирок мен ушул регламент жагынан айттык, таза Крамш айтып атты. Жок, караш керек деп. Менде караш керек, бирок регламенттин негизине караш керек. Регламентти бузбак дегенден ушул экөөбүз бири-бирибизге мындай сүйлөштүк, эч кандай мушташ болгон жок. Болду. Бирок ичине кызыл кандуулук калтырып жиберген жоксуздарбы ошол талкууланып атканда? Регламент талкууланып атканда кызыл кандуулук калтырып жиберген жоксуздарбы? Бул эми парламенттеги кадимкидей эле мындай талаш тартышсыз. Себеби буга чейин өкмөткө канча жолу бир топ жолу айтылган, 1 жылдан 2 жылдан баштап эле айтылып келатат, канча деген акциялар жүрүп атат. Бирок өкмөт бир атайын жасаганда эч кандай бир реакция жок. Ошондуктан бүгүн биз палатада карап, буну токтомун кабыл алып берсек, токтомдун аткарылышын мындан кийин дагы көзөмөлдөп турганга бизге дагы жакшыраак болот. Рахмат маегиңиздерге. Жашташпай эле